Баарыбыз эле туу, асаба, желек, байрак деген терминдерди көп учурда маанилеш синоним катары колдонуп келебиз. Манас эпосунда желеги туудан бөлүнбөй, жердин жүзү көрүнбөй, жер союлуп былкылдап, желеги алтын туу болду деген сөздөр муну таасын түшүндүрүп турат. Мисалы мен ушул Манас улуттук академиясынын туу менен желегинин мисалында айтып өтөйүн. Мына бул туу, мына бул бийик, желек кармалып турган зат бул туу. Бул жыгачтан жасалган. Айрым учурларда жезден дагы же колодон да жасалышы ыктымал. Ал эми бул мына желек. Экөөнү бирин-биринен айырмалап, же болбосо ажыратып айтуу мүмкүн эмес. Ошон үчүн көпчүлүк учурда туу десе желекти түшүнөт, желек десе тууну түшүнөт. Мына бул кездемеден жасалган, буга ошол кайсы бир эл уруунун эң тамгасы түшкөн, же белгиси түшкөн зат. Желек сөзсүз түрдө тууга бекилген. Канчалык туу бийик болсо, ошончолук ал даражалуулугун ошол элдинби, уруунунбу, анын бийиктигин экономикалык жактанбы, саясий жактанбы, социалдык жактанбы, ошо бийиктигин, бийиктик деңгээлин көрсөткөн да. Ошон үчүн тууң бийик болсун дейт. Мисалы, Алтай тилинде бүгүн дагы туу деп тоон айтат. Демек, туу менен тоо деген сөзүнүн дагы үндөш экендигин түшүнсөк болот. Бийик тоо, тууң бийик болсун дейт бизде. Демек, туу менен тоо деген сөзүнүн дагы жакындыгы болушу мүмкүн. Ошол эле учурда бул үндөш керек болса кайсы бир мезгилде туу менен тоо бир маанини түшүндүргөн түшүнүк болушу мүмкүн. Асабаны биз кээде желек менен алмаштырып атабыз. Ооба бейпилдик заманда, бейпилдик доордо желек элге, элдин ордосунда же мамлекеттин ордосунда, борборунда орнотулган. Же ордосунда. Ал эми согуш кырдаалдарда, согуш мезгилинде жортуулга аттанаарда кыргыз элинде асабаны колдонгон. Жана асаба деген сөздүн өзү дагы ошол абага ас деген сөз да. Ас, аба, абага ас. Абага асып туруп, ошону желбиретип, анан ошол аскердин белгиси түшкөн, эң тамгасы түшкөн, көпчүлүк учурда ошол согуштун, жортуулдун белгисин билдирген асаба болгон. Мына Кыргыздагы эң оолу Манаста айтылгандай, ак асаба кызыл туу, же болбосо көк асаба кызыл туу дегендин өзү ушул. Манаста көпчүлүк учурда жортуул, согуштук, кырдаалдар айтылгандыктан ак асаба кызыл туу, айгайлаган ызы чуу, көк асаба кызыл туу, көк жаңырган ызы чуу деп мына ошол асабага карата, анан тууга карата да ушупту айтып келген. Байрак маселесин айрым учурларда байрак деп мына ошол желге эгилип, желге мындай ыргалып ойноп турган асаба менен туунун башындагы, же болбосо желек менен туунун башындагы учундагы ортодо байланган, же ал аттын, жылкынын кылынан, же болбосо ал желбиреп турган кездемеден жасалганда, аны ошо байрак деп да айтышкан, жалгын деп да айтышкан. Мына дагы бир байрактын дагы экинчи мааниси дагы ошол, бул кичинекей ошо желекче. Бул аскер бөлүктөрүнө атайын ыйгарылып берилген, ошол аскер бөлүгүнүн өзгөчөлүгүн, анын озыйпасын түшүндүрүп көрсөтө турган байрак болгон да. Ал чакан кичинекей болгон. Ар аскер башчысы, аскер бөлүк башчысы көтөрүп алып жүргөн.
Желек абада желбиреп турган жөн гана полотно эмес, ал өлкөнүн, улуттун өзгөчөлүгүнүн символу. Мамлекеттик желек дүйнөлүк аренада биримдикти, сыймыктанууну жана иденттүүлүктү белгилөө үчүн колдонулат.